Турак жай жаатында маселеси бар адамдардын арасында өткөн көчө футболу боюнча дүйнө чемпионатына катышкан өлкөн спортчулар кайтып келди. Бул мелдеште өлкө курамасы финалга жетип, 3-орун үчүн болгон кармашта Венгрияга 11-5 эсебинде утулуп калган. Ошону менен курама дүйнө чемпионатында 4-орунду камсыз кылды. Кыздар өзү барганын акташып, чоң жетишкендеги жетишип келди деп ойлойм. Коюлган максатка жеттик. Биз ойлогонбуз биринчи, экинчи орунду алабыз деп, бирок кээ бир оюнчулардын травма алып чыгып калганына караштуу 4-орунга түшүп калдык. Бул дагы жетишкендик. Өлкө курамасы бул мелдеште 10дон ашуун кармаш өткөрүп, алардын көпчүлүгүндө жеңишке жетишкен. Биздин айымдар Мексика, Чили, Болгария жана Венгрия курамаларынан гана жеңилүү ызасын тартты. Ал эми мелдеште жалпысынан 12 кошуун өнөр көрсөткөн. 12 команданын ичинен финалга чыктык. Финальный оюндарда уже жаш кыздар чарчап калышты. Күчтүү командалар болду. Профессионалкалар экен, күчтүү командалар. Биз мындай кички уличный футболдо биринчи жолу катышып атканбыз бул кыздар менен. Финалда болсо Мексика менен Чилинин курамалары кезгелип 4-1 эсебинде биринчилер жеңип чыкты. Эскерте кетсек, өткөн жылы да мексикалыктар жеңүүчү болгон.